Бул 2 бөлмөлүү тамда Талайбек Тойчубеков апасы жана 2 тууганы менен жашайт. 1 жылдан бери кокустуктун айынан буту баспай, төшөктө күн өткөрүүдө. Бут иштебейт, 10 жылдаям деди докторлор. Кийинги барып жатканымда кичине бут иштейт деди. Операция баягы неме омурткага пластик койгондо кысышып ташаган экен докторлор жүлүндү. Кийин шону огандан кийин бут иштеп баштады анан. Талайбек төшөккө жатып калгандан тартып бул үй бүлөнүн кирешеси да, күнүмдүк оокаты да токтогон. Ар бир күнү кошуналарынын жардам менен гана өтүп жатат. Кудай эле ырыскысын берип турат го булардын. Ошол элдерди себепчи кылып эле булар пенсия же болсо баягындай киреше жер иштетип, айлык алып эч кандай киреше булагы жок. Элдин кошуну ошо айылдын эле элдери жардам берип турат. Өрүктөн жыгылып түшүп, омурткасынан жаракат алган. Анан ошол бойдон больницага барып, операция болуп, келип, ушул үйү ушул жерде жатат. Ошондон бери кичине каралашып турабыз, колдон келишче. Ошол бойдон азыр мына белден пас жагы иштебейт да, ошол жатат. Айыл элинин кайрымдуулугу жана жергиликтүү бийликтин жардамы менен бул үй бүлөгө 2 бөлмөлүү үй курулууда. Январь айында жаңы конушка көчүп чыгышат. Ошол союз малдан кийин эле ушул жерге чыгышкан. Үй жай жок азыркы моментте. Ушул жерде жашашып келет, бирок биздин айыл өкмөтүбүз ушул жерди көрүп, участка ажыратып үй башташкан. Элдин жардамы менен ошол айыл өкмөттүн эмеси менен үй жай курулуп жатат да азыр. Мунун булардын үй бүлөсүндө анын карашка мүмкүнчүлүгү жок. Анан айыл өкмөттөн быйылгы 2018 жылга 15 сотик жерди бөлдүк дагы. Ошол жерге бүгүнкү күндө үй салып атабыз. Азыр чатыры жабылган, кирпичтен урулган. Ички мее калды. Буюрса жаңы жылга чейин анын бул жерден жашап аткан жерден көчүрөбүз. Талайбек толук кандуу басып кетүүсү үчүн коомчулуктан жардам сурайт. Ак Турпак айыл өкмөтүндө 130дан ашуун жакыр үй бүлө бар. Алардын ичинен өтө жакыр жашаган 10 үй бүлө каттоодо турат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.